Bir жыл айтам, налог инспекцияның басшысы бару берді. Кім әле? Тұрып қойыңызшы. Вот, налог инспекцияның басшысы отырады. Ушыға претензияңызды айтыңыз. Налогыңызды төлөңіз. Егер де налог төлөбөй тұрған болсоңор, мыйзамдын чегинде биз чараны колдонобуз. Рахмат, кечиресиз. Рахмат, 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу салык кызматынын жетекчиси. Микрофонду аласыздарбы? Кудайберген базарында, жайында 2,5 ай текшерүү жүрдү, туурабы? Канча салыкты доначисление болду, канчасын төлөштү? Ован мен, ал мен апам. Маркум Жыргалбек Сурабалдиевдин жубайы. Мурдакы эми ана вдова сейчас. Сколько доначислили? В порядке 2 миллионов. Прошло сколько месяцев с того периода проверки? Сентября. 2 месяца. Bir ay. Bir ay өттү. Bir ayda сизди адашты деп сизди ГКМБ текшердиби? Жоопкерчиликке тартылдыбы бирөө? Салык кызматынан? Тартылган жок. Сиз адаштыңызбы? Же Камчы Кыдыршаевичтин бир тууган иниси биякта турат. Элвира, сен кемпир-абадка каршы бербедиңби? Өзүңдөн көр деген сөздү мен кандай түшүнөйүн анда? Биякта азыр иниси айтат, причем тут я деп. А причем тут мои родственники тогда? Кечөө мага мына Кудайдын куттуу күнүндө, мен туулганымда мына досу отурат жанында, кабинетине чакырып алышып, гүл берип, торт берип, туулган күнүңүз менен куттуктап деп, ошактан сураганда ма берген жооптору. Жанында отурган кишисинен мына бир тууган иниси. Бул эмне дегендик десем, эми сиз каршы бербедиңизби дейт. Анан менин тиешем жок деп ошентип жооп берет. Жок, салык кызматы биз экөөбүз түшүндүк бирибизди. Бизде, урматтуу төрага, бизде канча президент бар мамлекетибизде? Бир президент, туурабы? А у меня такое ощущение, что у нас 2 президента. Причем второй негласный президент. Каалагандай калчап, каалаганын коркутуп, каалагандай кылып атат да. Алыңар аял кишиге күнүңөр түшүп калгандай болуп, алыңар мага эле жетип калса, Камчы Кыдыршаевич, сиздин да аялыңыз бар, сиздин да кыздарыңыз бар. Мени 17 жыл мурда менин апамды Бакиевтер чырылдатып, күндүз атамды атып кеткенде жалдыратып коюшкан. Ошондо 40 күн келип мени кураткан. 17 жылдан кийин тарых кайталанып жатат. Азыр бияктан деген я тут не при делах, я тут ни при чем деп алдабаңыз. 2 ай мурда салык кызмат эмне келип кетти анда? Азыр 1 айдан кийин өчөшкөндө болуп эмне майдаланып атасыз? Кабинеттен кууп чыктыңыз. УКМКнын биякта ар бирөөсүнө мына биякта отурган депутаттар сүйлөй албай да калышты. Баары айтып атат. Кечээ бүт кыдырып чыктым каршы бергендерди. Менде мамлекеттик кызматта иштеген туугандарым жок экен. Баарын кетирдиңиздер. Кечөө болсо кыргыздын жараны экен, аны вообще кууп салдыңар. Сизге жакпаганын баарын кууп, атып эле салбайсыздарбы? Жакпайт экен айтканыңыз. Айтышпай да калды сиз менен эч ким. Мушташ эле тиги эркек киши болуп деген тиги биякта бирөө сүйлөсө, аны да кабинеттин эртеси күнү. Это мелочность. Я настолько вас разочарована, я была совсем другого мнения. Но меня больше пугает то, что... Рахмат, урматтуу депутаттар, мен бир нерсени айтып коеюн. Жеке маселени, ушул жеке өзүңөрдүн маселеңерди ушул жерде разборка кылбасаңыздар. Давай биз негизги ишти аткарайлы. А то ар ким чыгып алып эле өзүңөрдүн маселеңерди айта бересиңер бул жерде. Анан чоң немеге айланып кетип атат. Айтылды, делди, эми кайым айтышып бу жерде отурбайлы да, биз иштейли да, урматтуу депутаттар. 1 секунд мен айтып коеюнчу, рұқсат берсеңиз. 1 секунд айтып коеюн, мага жооп берип атат. Урматтуу Элвира Жыргалбековна, дагы бир жолу айтайын сизге. Сизде мен көргөн да жокмун, сүйлөшкөн да жокмун, уккан да жокмун, билген да жокмун, эч кандай сиз менен байланышым жок. Бул бир. Ким менен байланышыңыз болсо, ошого таарынам. Так, эч кандай мамлекетте канча президент бар экенин билбесеңиз, анда уят эмеспи сизге. Андан сырткары майдаланып мен эч нерсе кылган жерим жок. Кечээки жараныңыздын, сиздин жараныбыз деп ататкан адамдын чыгарылышын ага дагы эми сөз бересизби, бербейсизби же тартиптүүрөөк болбойсузбу? Сизди угуп турдум го. Тартиптүүрөөк болуп туруңуз, пожалуйста.
Так. Анан каяктагы эле жок нерселерге менин атымды жабыштырып айта бербең да. Кечеги соттун чечимин сот чечим чыгарды. Ички иштер министрлиги расследование жүргүздү. Прокуратура аны утвердить этти. Причем тут я? Еще раз говорю. Ну, естественно. Это не я, не наше ведомство. Суд принял решение и выдворили. И что я должен? Я даже об этом не знал. Понимаете ли? Я бегаю по командировкам, работаю, уже 2 дня встречаю коллег. Я даже не знал о том, что его выдворили. Только ночью, когда домой приехал, после этого узнал. Во-вторых, вы ознакомьтесь, почему его как бы выдворили. Анан эми жөнөн айта бересиз, уят эмеспи. Сиз акылдуу адамсыз. Ал эми сиздин атаңыз боюнча атамды өлтүрүп койду дейсиз. Атаңызды өлтүрүп койсо, ал убакта мен 2005-жылы депутат элем. Атаңыз как раз атып койгондон кийин 15 мүнөттөн жанынан мен жетип барганмын. Билбесеңиз. Так, ошол жерде мына биз ошол жерде көргөнбүз ошонун бардыгын. Мени эч кандай билбейт деп айта бербеңиз. Кимдин эмне кылганын да өзүңүз жакшы билесиз. Алар менен кайра достошуп жүрөсүз. Болду, урматтуу депутаттар, биз биринчи маселеге өтөбүз. Бу жерде кайым айтышып разборкага негиз жок, мен баарына сөз бердим, калыстык кылдым.